Тойго тоскоолдук кылган атасыңбы? Өзүңүз түшүнсөңүз, Ананди азыр жаш. Турмуштун ачуу таттуусун билбейт. Окус эмне болот? Бир аз бой жетсин. Кызыңыздын окуйм деген ынтасы зор. Окууну бүткөндөн кийин аны ким жумушка алат? Кыз баланын тезирээк ордун тапканы дурус. Билимдүү адам эч качан жерде калбайт. Менден үйрөнгөнү өмүрлүк сабак болот. Калганын кайненеси өзү жакшылап үйрөтүп алат. Кызыңыз болгону 8-де. Анын тагдырына эч качан балта чаппаңыз. Кудаларыбыз жакшы кишилер, өзү келген бакытты кое берген болбойт. Анандини алабыз десе, ал чоңойгуча күтө турса болот го. Эгер күтпөсө... Акылдуу Усунбач. Күтсүн деп айтып турганың, албетте айтууга оңой. Күйөө баланын келечеги кең, үмүт этсе болот. Жакшынакай күйөө баладан кол үзгүдөй алым жок. Кыздын тилеги турмушка чыгуу. Анын ким болоорун сиз кайдан билесиз? Ууру кески болуп чыксачы, ошондо кызыңызды кайра алып келесизби? Эжейсизсиз да. Сыйлай турганыбыз чындык. Бирок өздөрүңүздү билиңиз, биздин жашообузга кийлигишпеңиз. Сиз түшүнсөңүз, канча айткан менен аялсыз го. Тырнактай кызды аясаңыз боло. Ал эмнени түшүмөк эле, жаңы көйнөк кийгенине ыраазы да. Бул кичинекей кыз керек десе үй бүлөлүк турмуш туурасында ойлонгон да жок. Мугалим Сөрөй, жетишет. Унчукпай койсо башка чыгып кетесиң го. Мени 6 жашымда беришкен күйөөгө. Элден калбай эле тыптың окат кылып жатабыз. Эртеби кечпи баары бир башка үйдүн босогосуна аттайт. Аны окутуп эмне кылмак элем? Көрүнгөндүн жумушуна кийлигишип жаман көрүнгөн. Сага окшоп мугалим болбой эле койсун. Биздин төрдө олтуруп калса мына ошол жаман. Анын үстүнө сүйлөшүп койдук. Гауына 5 жылдан кийин. Сизге жанатан бери айтып жатканым ушул да. Кеч болуп кала электе оюңуздан баш тартыңыз. Жетелетип жибергендей мал эмес го. Акхатиштин үйүнө батып кете алабы, же жокпу? Ошону ойлодуңузбу? Анандинин келечегин ойлосоңуз боло. Биз кудалар менен сөз бекитишип койдук. Билсеңиз, бул кылганыңыздын баары тең мыйзамга каршы. Эгер полиция окчу болсо, чоң чыр мына ошондо башталат. Силер ушундайды каалап жатасыңарбы? Муну кара. Мени полиция менен коркуткун келип атабы? 4 тарабыңга бола. Кайда барсаң анда бар. Эмне турасың? Бар деп атам. Мен эч кимден коркпойм. Кызымды күйөөгө берем дедимби? Айтканым айткам. Кхаджан мырза, үйлөнүү тою оюнчук эмес. Чырактай кызыңыздын багын байлабаңыз. Бала меники. Аны менен ишиң болбосун. Сени бул үйгө ким чакырды? Мындан кийин көзүмө көрүнбө. Босогомду аттачы болбогун. Чыгып кет тезирээк. Сөзүмдү угабы дедим эле. Болуптур. Өзүңөр билгиле, тойдон жолугушабыз да. Сен жок, мен жалгыз кантип өмүр сүрөмүн? Көрөбүз, ошентип эле көрсүн. Көзүнө көк чымынды көргөзөмүн. Сизди издеп, айылды тирөө кыдырып, издеп жүрсөм ушул жерде белеңиз.
Эжейим менин. Уксаңыз керек. Жакында Актачы шорусунун келини болом. Тойго келиңиз. Атам Жодсукпурдан ашпозчуну алдыртып алды. Дасторкон толу даамдуу тамактарды жасайт экен. Элдин баарына. Эжеке, сиз дагы сөзсүз келиңизчи. Сабакка эмнеге келген жоксуң? Эртең менен турсам, жуунуп, кийинип чыгайын деп атсам, апам жибербей койду. Атам болсо, турмушка чыкчу кызга билимдин эмне кереги бар? Андан көрө үйө катын жасаганды жакшылап үйрөн деди. Бүгүндөн баштап ошону үйрөнөм. Кыздар күйөөгө тийгенден кийин сабакка барбайт деп Фули да айткан. Ошондойбу? Эгер сен келбесең, мугалимдер күнүндө менин ордума ким мугалим болот? Ошондой экен да. Таптакыр эсимден чыгып кетиптир. Менде бир акыл бар. Балдарды окутуу туурасында окуу китебин мага берип коюңуз. Мен үйдөн акырын даярдана берейин. Апам менен атам билип калышпасын. Макулбу? Бирок кийимимди каяктан барып кийем? О, Кудайым ай, эми эмне кылабыз? Той өткөн соң мектепти унутасың го. Жок, ал эмне дегениңиз? Мектепте ойына да албайт болушу керек. Али кете элексиң бе? Кет десе ит да кетип калат экен. Кызыңды жайына кой, болбосо менден жакшылык күтпө. Жүрү. Мектебимди эч качан унутпайм. Саламатсызбы эжеке? Саламатчылык. Кечиресиз. Акыркы жаңылыктарды уккан чыгарсыз. Сиздин окуучуңуз Хаджам мырзанын кызы турмушка чыгып жатыптыр. Кудай жалгап, жакшы жер менен куда сөөк болмой болушту. Негизгиси Хаджам мырзанын жолу жакшы. Кызынын кайын журту жакшы турат. Бул менин жумушум, катташкан күнүм да бүттү. Эжеке, сизге калп магачын. Алар Коли менен Дивалидеде пальма айдашат. 700 гектар жери менен окшош 4 кудугу бар. Жалгыз уулу экен. Ошол Хаджам мырзанын кызына үйлөнгөнү жатат. Хаджам мырза чоң той берген жатыптыр. Сиз да барасызбы? Түшүнгөн жокмун Пуршоттам. Эмне мынча ичкенсиң? Коюңузчу эжеке. Баарыбыз бир айылданбыз го. Жердешим үчүн кубанып жүрөм. Анандидей кызым болсо, мен да ушундай байлыкка ээ болмокмун. Сен да чырактай кызыңдын багына балта чабат белең? Эжеке, эмнени айтып жатасыз? Не деп коет? Калп билмексен болбочу. 13 жаштагы кызыңды күйөөгө бердиң. Секелек кезинде 14-үндө эне болду. Балалык бакытынан эрте кол жууду. Кечээги окуяны унутуп калдыңбы? Эси дартыңдын баары эле кайда той болот? Эсиң барда этегиңди жейп Пуршоттам. Мындай жаман көрүнүштү тезинен токтотуш керек. Биздин колубуздан эмне келет? Үнүбүздү катуу чыгардык дегиче бизди элден айдап кууп чыгат да. Билесиңби, көп коркутса терең чөктүрөт. Кыз келиндер нуку тебеленип жатканда кол куушуруп отурганга болбойт. Мындай жат көрүнүштү тез аранын ичинде тыюу керек. Эжеке, турмуш ушундай, айла жок экен да. Сиз менен бизди ким угат дейсиз? Эч ким укпайт. Ушундай жаш кыздарды турмушка берүү
адатка айланып токтолбой келе жатат. Бул нерсеге эл да көзүн жумуп атат. Сиз экөөбүз көпчүлүккө кантип каршы чыгабыз? Сиз экөөбүздүн эч качан эч кимге тилибиз өтпөйт. Калыптанган салтка тыюу сала албайбыз. Дагы эле отурасыңарбы? Тырмагын хына менен боеп отурат. Жумуштун көптүгүн сураба. Үйлөнү тойго аз калды. Эртең бүт элге уят болобуз. Уктуңарбы? Тынчсызданбаңыз, Банвар эже. Сиздей болуп оозубуз менен ора корбосок да, колубуздан иш келет. Сүйлөтүп эле койсо болду буларды. Эгер Банвари эжеңер болбосо эмне кылат элеңер? Бул жакта той. Мындай тарапаны эч ким мендей уюштура албайт. Бир жерде чоң той болот дегенде ичкен ашымды жерге коем. Банваринин жүргөн жери сайраң дешет экен го. Банвар эже, мына бул таттуу тамактын баарын конокторго арнап даярдап жатабыз. Эмне, мындан ооз тигенге да болбойбу? Бизге кичине болсо да ооз тигизип койгулачы. Жаңы эле баштадык го. Азыр даяр эмес. Ач көздөнбө. Барган жериңде соргок келин дешет. Өзүң башың иштейби? Той ээсинин да көңүлүн калтырмак беле. Жүрөгүңдөн чыккан нерсени бер. Каалаганын бер. Анда дасторконго эмне коебуз? Сага эч ким эч нерсе дебейт. Кел, ме кой, ала кой. Ал, ме. Бара кой. Ой, той ушунуку эмеспи? Кудум эле бирөөнүкүнө конокко келгендей сүйлөйт да. Мага да берчи, жардам берейин. Рани, сени кайсы шамал айдап келди? Анан жіне турмушка узатып жатышыптыр деп уктум. Кой, ал азыр кичинекей. Сен өз жолуңду бил. Бет алган оюнунан айнытам деп ойлобо. Кызга кесириң тийип жүрбөсүн. Алдагы карааң менен келбегин. Бар, кете бери. Кет. Кришна, кайынсиңдин аябай эле жоош байкуш. Бирок кеткени жакшы болду. Кайдан билесиң? Багватиге эч нерсе айтпайлы кой. Укса сарсана болот. Анын үстүнө үйдө чыр чыгып кетет дедим да. Аны бир саамга да көз кырына чыгарганга болбойт. Кантейин тагдырдын жазганы ошол экен да. Ага бирдемени да айтсаң эле быр этип ыйлап кирет. Ана мен эмне кылайын? Кызга кесириң тийип жүрбөсүн. Караң менен келбей жүргүн. Бар, кете бери. Кришна, кайынсиңдин аябай эле жоош байкуш. Бирок кеткени жакшы болду. Уулум үйлөнөт деп бир айылга той жасадым. Башыңдан ылдый алтын менен каптап күмүш куйдум. Эч аянганыбыз жок. Эл журтка маскара болбойлу дедик. Ошолордун баарын сен актадыңбы? Ия, актаган жоксуң. Деги башың иштебеген демесиң. Сүт ичиңиз. Карасаң, эскирип калган го. Кебетесиң кара, ушул үйдүн оту менен кирип, гүлү менен чыгып жүргөндөй, ал эми үч жүзүнө келгенде колунан кокон тыйын келбейт. Жок дегенде бала төрөп берчи. Эмне карайсың? Жогол көзүмө көрүнбөй.
Kızım. Sensiz kantip ömür süremem. Emne boldu? Kızыңдын toyuna dagı vakit var. Emten ыйлап oturasың го? Kızың жақында башка үйдөн очогун жагат. Gelindик кызматына 5 жылдан кийин киришет. Bilemdeç. Oturup. Kızımda öyle son. Et yüreğim ezilip gidetti. Кайдагын айтпай эле койчу. Кайын журту жакшы кишилер. Күйөө бала жигиттин мыктысы. Андан көрө тур. Анан динин башынан куш учуралы эми. Тигин карасаңар кел тат. Кандайсыңар жигиттер? Эмне болду Жагдиш? Али кызды издеп жүрөсүңбү? Издегениң табылдыбы? Алыстан издеп эмне кылам? Сүрөтүн өзүм менен алып жүрөм. Бери алып келчи, болочок жарыңдын сүрөтүн көрөйүн. Кандай экен? Жаш сенден чоңбу? Байка, эки бутуңду бир өтүккө тыгып жүрбөсүң. Үй бүлөлүк турмуштун ысыгы менен суугу бирге болот. Бардык колуна 4 билерик тагынсын. Лах компаниясынын билериктери абдан кооз экен. Мына болгондой экен, апа. Жактиштин келинчегине өзгөчө белек кылайын дедим эле. Менин уруксаатымсыз алып келгениң кандай, а? Жок, апа. Бул өзүмдүкү. Байкем майрамда белек кылган. Жарайсың, кызым. Дагы эмне калды? Баарын таратып чык. Бир тууган агаңдын белегин келинге тартуу кылгың барбы? Эл мындайга жетпей жүрөт. А сен болсо колуңдан келсе баарын тарата албай араң турасың. Уялсаң бола. Кайта ордун алып барып коюп кой. Ансыз да көп чыгым чыгып кетти. Жалаң эле ошолорго бере берсек, бизге деги эмне калат? Агасы берген имиш. Момуну карасаңар, кандай экен? Неберемдин келинчегине салайын деп катып жүрдүм эле. Ооба, Жагдиштен аяганча жаным чыксын. Канча кылган менен туңгуч неберем го. Бери кара. Sen үйлөнсөң, сенин келинчегиңе да берерим даяр, билдиңби? Ата! Ата! Ала турган келинчегиңдин жашы улуубу? Ооба. Кайра жакшы эмеспи? Махабат кары жашка карабайт да балам. Койгулачы ботом. Менин баламды шылдыңдабагыла. Бери келчи, келе кой. Жок, Жагдиш. Сенин келинчегиң сенден улуу эмес. Бул жана эле тамашада. Демек калп экен да? Албетте, балам. Калп эле уайымданба. Өзүң менен тең эле кыз. Бөлмөңө бара кой. Бул Анандинин кайненесине, а бул ошол үйдөгү кемпирге. Анын мүнөзү чатагыраак. Эгер бирдеме десе, ага каршы сүйлөбө. Үндөбөй кутул. Мынакей, дагы бар. Мунун баары магабы? Кана, эмне дейсиң? Эмне, мага эч нерсе бербейсиңерби? Ананди, сенин севиң даяр. Мында кудаларга белек бечкеге алып барабыз.
Ата, сеп деген эмне? Kızım, бардығын түшүндүрүп берейин. Kız bala turmuşka çıkkanda atenesi артынан sep alып барат. Түшүндүң бі? Азыр кызым ага башыңды оорутпагын. Али кичинекейсиң. Бой жеткенде баарын өзүң эле түшүнөсүң. Кудайым колдосо баары жакшы болот. Азыр бар, укта. Эртең эрте турасың. Тур. चलो विनायक जोशे दे रे आला चलो मेरे नायक लेका राज मारा भिड़ दे बेना के सुंदर सुंडाला बाबू धुंदे दुतालो मुझे बेटा न्यारो कमर के सुंडालो बाबू ओम स्वस्ति इंद्रो बुधस्रवा स्वस्ना पूषा विश्वे वेदा सत नक्षत्र आरिष्ट नेमि स्वस्नो ददात ओम प्रतिभां पया दीथि पयो पयोदा प्रत्सो संरहम ओम विष्णुररात्मज विष्णु सनप्ते अस्ते विष्णुरेश विष्णुरेत्वा ओम अग्नि देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता दित्यो देवता मर्तो देवता विश्वे देवता तेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम धौ शांति रक्ष शांति वनस्पतया शांति ब्रह्मा शांति Мектепке барганга эмнеге болбойт? Тажатат экен го кечке сурап. Барбайсың дедимби, барбайсың. Эмнеге? Себебин түшүндүрсөңүз. Кандай айтсам экен? Биздин элдин каада салты боюнча турмушка чыкчы кыз көчөдө басууга болбойт. Анан эмне? Үйдөн сыртка чыкпаймынбы? Кызым, баарын эле түшүндүрдүм го. Адамга билим эмне үчүн керек? Дарыгер болгусу келгендер медицина жагын окушат. Башкалары мугалим болушат. Ар кимдин өз жолу бар. Ал эми кыздар эмнени билүүгө милдеттүү? Эң алгач үй оокатына бышык болуш керек. Нан бышырганды, уй сааганды, эгин эккенди, көчөт отургузганды мектептен эмес үйдөн үйрөнөт. А? Колунан эч нерсе келбеген, эбисыны жок кыздар гана мектепке барат. Уктуңбу? 2 жерде 2 4, 2 жерде 2 4, 2 жерде 3 6, 2 жерде 3 6, 2 жерде 4 8, 2 жерде 4 8, 2 жерде 5 10, 2 жерде 5 10, 2 жерде 2 4, 2 жерде 2 4, 2 жерде 3 6, 2 жерде 3 6, 2 жерде 4 8, 2 жерде 4 8, 2 жерде 5 10, 2 жерде 5 10. 15 жерде 2 30, 15 жерде 2 30, 15 жерде 3 45, 15 жерде 3 45, 15 жерде 4 60, 15 жерде 4 60, 3 жерде 2 6, 3 жерде 2 6, 3 жерде 3 9, 3 жерде 3 9, 3 жерде 4 12, 3 жерде 4 12, 3 жерде 2 6, 3 жерде 3 9,